жеңишке Куланбеков, Аксамат жетишти, Шадыкан. Талас областынын Бакаятар районунун Шадыкан айыл өкмөтүнө караштуу Ынтымак айылында 22 апрель күнү Токтогул Субанкулов атындагы күрөш спорт клубунда өспүрүмдөр арасындагы кыргыз күрөшү боюнча спорттук иш-чара болуп өттү. Бул айылда спортко кызыккандар көп. Айылда спорт сүйүүчүлөрдү сүрөп, улуу кичүү дебей баары келишти. Yerleşmenin жаткан жерин жайлоо кылып, топурагын тургуйманга жолдошуп. Саллаллаху таала ва хайрухул Мухаммад ва али асхаб ажмаин. Бирахмати я архамар рахим. Аллах. Бул маарекеге Токтогул Субанкуловдун замандаштары, айылдаштары, балдары, Ынтымак айылынын жана район башчысы Чолпон Төрөкулов баштаган бир катар жетекчилер келишип сөз сүйлөштү. Субанкулов Токтогул жаш кезинен тарта өзүнүн өжөрлүгү менен көптөгөн ийгиликтерди алып келген. Алгач ошол айылда тренер болуп эмгектенген. Ал убакта спорттук клуб жок болгонуна байланыштуу кургак жерге күрөштөрдү өткөрүп, балдарга өзүнүн тарбиясын берип келгенин келген коноктор баса белгилеп кетишти. Бүгүнкү болуп өткөн турнирге жалпы район боюнча 5 айыл өкмөттүн 120дан ашуун жаш спортчулары күч сынашты. Ушул мына бүгүнкү турнир 10 весовой категориядан өткөрүлүп атат. Буюрса бул турнир биринчи эмес, 3-чү жолу уже өткөзүп атабыз. Анан кийин келечекте дагы ойдо бар, жыл сайын эле өткөзгөнгө. Могул жаштарга бул дагы өзүнчө бир тарбия болот, үлгү болот. Мындай патриоттук сезимди да ойготот. Күрөшкө мындай кызыгат, спортко кызыксын деп туруп, ошону үлгү болсун деп өткөзүп атабыз ушул турнирди. 5 айыл өкмөттөн келип атат, Бакаятар район боюнча келип атат. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт элибизде. Токтогул Субанкуловдун турнирине арналган бул спорттук иш-чарага демөөрчү болуп уулдары, кубоктарды, медалдарды жана акчалай сыйлыктарды келген спортчуларга тартуулашты. Берде мелдеш бул тарых деп койсок болот. Будан 10 жыл мурун баштаган, ушул жерде спорт залы ачылып, анан Токтогул Субанкуловдун атындагы спорт залы ачылып, Кудай буйруса мынакей ошол спорт залдын ачылыш машыккан балдар бүгүнкү күндө дүйнөнүн призеру жана универсиаданын призерлору болуп, именно ушул Шадыкан айыл өкмөтүнөн чыгышкан балдар бар. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын курама командасында турат ушул балдар. Анан эми бул спорт залы ачылса жакшы экен да, жыйынтыгы болот экен. Бүгүнкү мелдештин ушул уюштурган туугандарына рахматыбызды айтабыз. Токтогул Субанкулов спорттук карьерасында көптөгөн ийгиликтерге жетишкенин айта кете турган болсок, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону. Андан тышкары Советтер Союзунун 15 республиканын ичинде өткөн 7-жайкы спартакиадасында жеңүүчү болгон. Нурлан Сорбеков, Ренат Иманкулов, репортер, Бакаятар району.
Seni korkunç. Ötürülü? Ya sakit tak?